Дүйнөнүн миллиондогу мусулмандар үчүн халал бул маанилүү диний лазымчылыктардын бири болгону менен миңдеген ири компанияларга халал бул болгон эле жогору кирешелүү бизнес. Өткөн жылдын эле эсебинен бир гана АКШда адал индустриясынын көлөмү $20 миллиард чапчыган. Ушундай эле тенденцияны бүгүн Батыш Европанын бир катар өлкөлөрүндө байкаса болот. Маселен, мусулман калкынын саны жыл сайын арбаган Германия, Франция жана Нидерландтар. Акыркы 10 жыл аралыгында Кыргызстанда да халалга болгон суроо талап кескин өсүп, азык-түлүктөр рыногунда жана кызмат көрсөтүү чөйрөсүндө өз ордун ээлеп келе жаткан учур. Адегенде кыргызстандыктар үчүн халалдын мааниси канчалык? Кыргызстанда халал мен үчүн такыр мааниси жок нерсе. Халал бул диний норма. Халал менимче мусулман салты боюнча бүт процесстен өтүш керек. Процесс прошел. Чочкон эти аралашпаган, чочкон май аралашпаган нерселер. Халал бул малды Аллаху акбар деп союу менен эле чектелбейт. Аллаху акбар. Халалдын баары эле адалбы? Бул тармак кимдер тарабынан жана кандайча көзөмөлдөнөт? Ушул жана башка суроолорго жана деги эле халал маданияты тууралуу кененирээк алдыдагы мүнөттөрдө кабардар болосуз. Халал деген сөз азык-түлүккө басылган мөөр катары дүйнөнүн бизнес чөйрөлөрүндө кеңири пайдаланылып келатат. Кыргыз маркетологдору дагы бул сөздү майнаптуу сатуу ыкмасы катары жакшы өздөштүрүп жаткан учуру. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда чучук жана балдан башка дагы халал памперс. Здесь нет такого стандарта, как халяль или не халяль. Жада калса халал мейманканаларды дагы табууга болот. Приготавливаем для него чай намаз, чтобы он мог, не выходя из номера, помолиться. Ошол эле маалда кээ бир диний ишмерлер жана тармактык адистер халал деп жуткан абаны дагы атаса болоорун айтышат. Халал – это религиозная норма, но она, оказывается, имеет... Биринчиден, халал бул диний норма. Бирок анын өзгөчөлүгү мындай турбайбы? Ал жашоо тиричиликтин дээрлик багыттарына адаптация боло алат экен. Мына бүгүн биздин базар шартына да ыкталып жатат. Бүгүнкү күндө биздин уюм халал деп абадан баштап таксиге чейин сертификациялаганга даяр. Начиная с воздуха, заканчивая с такси. Анткен менен көптөгөн жарандар үчүн халал сөзү басылган мөөр эч кандай авторитет эмес көрүнөт. Алардын айтымында ыйык диндин нормасын алып сатууга айландыруу бул терс көрүнүштөрдүн бири. Издевательство. Бул жөн гана маскаралоо. Халал аба, халал машина деген болбогон кеп. Бул маселени түпкүрүнөн караш керек. Надо относиться серьезно. Халал может охватить все. Халал баарын камтый алат. Бирок маселе башка жерде турат. Бүгүнкү күндө биз өзүбүз ошону түшүнүүгө даярбызбы? Маселен, халал такси дегенде эле эмне күйүүчү май же төшөлгөн асфальты халал болушу керекпи деп айтышат. Биз аны изилдеп чыктык. Көрсө, орчундуу айырмасы бар экен халал такси кызматында. Негизи бул жерде шарияттын нормаларына ылайык эркек менен аялдын, сатуучу менен кардардын ортосундагы мамилелер болуп атпайбы? Бирок жалпы эле алганда халал деп эле баары башкача ойлоп алышат. Норм шариата в отношениях мужчины и женщины, клиента и потребителя и так далее. Кыргызстанда халал базарынын абалына көз чаптырганда халал деген түшүнүк азырынча жалаң гана эт азыктары менен чектелгени даана байкалат. Азырынча керектөөчүлөрдүн аң сезиминде халал түшүнүгү колбасанын деңгээлинен көтөрүлө элек. Халал дегенде жалаң эле эт азыктарын түшүнүп жатпайбызбы? Бул андай эмес. Колбаса жана эттен башка да толтура азык-түлүктөр бар. Аларды да адалдык стандарттарга сертификациялоо керек. Халалдын Кыргызстанда өсүп жаткан популярдуулугун түшүнүүгө дагы бир орчундуу себебин түшүнүү үчүн Мамлекеттик статистикалык комитеттин төмөнкү маалыматтары жардам берет. Кыргызстан жараны орто эсеп менен жылына 31 килограмм эт керектейт. Ал эми өлкөдөгү керектелген эттин жалпы көлөмүнөн анын ар кандай түрлөрү боюнча үлүшүнө көз жүгүртчү болсок, анда чочконун эти болгону 10%га жакын эле үлүшүн ээлейт. Эми Кыргызстандын адал индустриясы кандай иштейт? Ким жана кандай көзөмөлдөшүн түшүнүү үчүн алгач андагы негизги ат салышкан тараптар жөнүндө билүү зарыл. Адал продукцияларынын өндүрүштүк чынжырчасы фермерлерден башталат. Алар бодо жана башка малдарды өлкө боюнча ондоп эле саналган атайын сертификациясы бар касапканаларга тапшырышат.
Адал союлган малдын эти чийки зат катары эт азыктарын өндүргөн компанияларга жеткирилет. Ошентип адал тамак аштары акыркы керектөөчүгө жеткирилерден мурун процесске ортодо текшерүүчү звенолор катышышат. Алар мамлекеттик көзөмөл органдары, диний жана жеке менчик уюмдар, фитосанитардык текшерүүдөн жана сертификациядан өткөн гана азык-түлүктөр акыры соода түйүндөрү жана кафе-ресторандарга жеткирилет. По Конституции мы являемся светским государством. Конституция боюнча биз светтик мамлекетпиз. Ошон үчүн халал боюнча иш жүргүзүүдө ыктыярдык негизде болот. Башкача айтканда, мамлекет тарабынан эч кандай чектөө жок. Ар кайсы жеке менчик компаниялар бул багытта иш жүргүзө алат. Бирок алардын баары нормаларга дал келеби же жокпу, бул башка маселе. Ошон үчүн биз ойлойбуз, ошол жаатта иш алып баргандардын баары үчүн тең, бирдей эрежелер такталып киргизилүүсү зарыл. Этого процесса должны играть. Эрежелер дагы деле такталып бүтө элек учурда кээ бир ишмерлер өздөрүнүн маркетинг мыйзамдарына шартталган эрежелери менен иш алып барууда. Анткени суроо талап бар жерде сунуш дагы пайда болот эмеспи? Мисалы, Бишкектеги пиццериялардын биринде мындай деп айтышты. Часто спрашивают. Люди спрашивают, допустим, халал у вас пицца или нет. То есть, допустим, или Пиццаңар халалбы деп көп сурашат. Чочко эти барбы, ингредиентиңерде деп сурашат. Мурда эгер сайтыбызда жон гана ветчина деп жазсак, азыр эми у этинен жасалган ветчина деп жазып калдык. Ашыкча күмөнсүрөө болбосун деген максатта. Эмне себеп? Анткени Бишкекте ар түркүн адамдар жашашат. Мусулмандары да, христиандары да бар. Мусулмандар чоң аудитория болгон соң биз аларды кесип салбайлы деп чечтик. Жада калса христиандар да халалды көргөндө азык-түлүктүн сапатына көбүрөөк ишеним көрсөтүп калышты. отвечал требованиям именно всей аудитории. Пиццаны жакшы көргөндөр арасында жөндүү суроо пайда болушу ыктымал. Кантип эле пепперони халал болуп калсын? Может ли пепперони быть халал? Ну, как таковой... Кантип пепперони халал болуп калсын? Биздин пиццага кошулган ингредиенттердин арасында чочко эти жок азыктар колдонулат. Бардык чучук азыктары халал. Бирок кантседа бул суроо риторикалык суроо. Анткени аныктамасы боюнча ветчина бул чочко этинен жасалуучу продукт. Бирок бүгүнкү күндө халал индустриясы да бир жерде турбай өнүгүп жатат. Ошон үчүн ветчиналарды да өндүрүшчүлөр халал варианттарын чыгарып жатышат. Албетте даамдары боюнча кескин айырмаланат. И нашу, допустим, ветчину, как из говядины, то это будут разные немножко вкусы. Колбаса азыктары өндүрүш технологиясына байланыштуу дегеле халал болушу мүмкүн эмес деген талаштуу маселе жөнүндө сураганда, кыргыз халал индустриясынын адвокаты катары белгилүү болгон Мыктыбек Арстанбек төмөнкүлөрдү айтып берди. Мне один технолог из Советского Союза. Бир жолу бир советтик доордогу технолог мага чочко эти кошулбай колбаса жасалышы мүмкүн эместигин далилдөөгө аракет кылып көрдү. Мен айттым ага, андай болсо баардык мусулман өлкөлөрү өлдүбү. Биз билебиз, араб дүйнөсүндө колбасаны өтө жакшы көрүшөт. Алардын өндүрүшү өтө өнүккөн, технологиялары да өтө өнүккөн. Бул жагы кандай болот анда? Болгону Советтер Союзунда чочконун май этинен башка кошулмаларды билген эмес. Эми чочко эти болбогон азыктын баары эле адалбы? Же халалдын дагы биз билбеген кандай нормалар бар? Өндүрүшчү мекемелер калктын ишеничинен пайдаланып кыянаттыкка барышы мүмкүнбү? Чынын айтсам, Кыргызстандагы халал мен үчүн такыр мааниси жок эле нерсе. Ну, наши халал, везде пишут халал, на самом деле, мне кажется. Бизде бардык эле жерде халал деп жаза беришет, бирок менимче тиешелүү стандарттар жок. Мен ишене бербейм, карасаң баары эле халал болуп кетти. Кафе халал, бул халал, тигил халал. Комиссия түзүлүш керек. Чын эле халалбы же жокпу, ошону текшерген. Которые проверяют, на самом деле, это халал или не халал. Халал индустриясындагы карым-катнаштарда сертификация процесси өзгөчө орунду элейт. Кыргызстанда бүгүн ал 2 жол менен ишке ашырылат. Мамлекеттик, анан жеке менчик. Эгер экономика министрлигинин функциясы техникалык регламенттерди көзөмөлдөө болуп саналса, аны менен катар азык-түлүк коопсуздугун көзөмөлдөөсү да бар. Кыргызстан мусулмандарынын башкармалыгы шарияттын талаптарына жооп берүү жагын караштырат. Ошол убакта жеке менчик сертификациялоочу компаниялар азык-түлүк коопсуздугуна карашпайт. Болгону боёктор, ГМО жана спирт сыяктуу харам ингредиенттерге көз салышат. В Кыргызстане, насколько мне известно, под именно нашим логотипом Кыргызстанда биздин логотип коюлган товарлардын адалдыгына кепилдик бере алабыз. Халал деген сөздү эч ким патенттеп алган эмес. Халал дегендин баары эле адал эмес. Ошол себептүү биздин уюм пайда болуп жатпайбы? Эгер биз кандайдыр бир продукцияны тастыктаган болсок, анда биз анын дал келүүсүнө жоопкерчиликти бойнубузга алабыз. Мы несем ответственность за соответствие. И там наш логотип.
2015 жылдан бери чогуу экономика министрлиги жана Кыргызстан мусулмандар башкармалыгы тарабынан болгону 3 эле мекеме сертификацияланганы маалым. Сертификат Бишкектеги метрология борбору жана мусулмандар башкармалыгы тарабынан берилет. Булардын ортосунда мамлекеттин халал боюнча саясатына ылайыктуу биргеликтүү сертификация үчүн келишимге кол коюлган. Ошол эле маалда жеке менчик ишкана Кыргызстандын халал индустриясын өнүктүрүү борбору 5 жылдын ичинде көппү же азбы 110 мекемени сертификациядан өткөргөн. Алардын ичинен Чүй облусунда эле 79 мекеме бар болсо, калган дубандарда бул жаатта иштеген ишкерлердин саны эми эле өсүп келе жатат. Бирөөлөр халал экенин тастыктоочу документтери жок эле принциптерин так кармап иштеп жатса, башкалары халал маркасын рекламалык пайдабал катары колдонуп келе жатканы жашыруун эмес. Мындай көрүнүш чыныгы мусулмандардын зээнин кейитпей койбойт. Халал түшүнүгү шаурма сатуу үчүн куралга айланбоосу керек дешет алар. Мисалы, чучвара чыгаруучу цехтин ээси халалды тастыктаган сертификаттын деле кереги жок деп эсептеп келген. Мы сначала тоже мы не знали, просто как люди писали, мы тоже писали просто так халал. Биз да башында билген эмеспиз, элдер жазса эле биз да жөн эле халал деп жазганбыз. Сертификаты жок эле. Кудай астында ак болсо эле болду деп ойлогонбуз. Андан сырт эле толгон толтура мааниси бар халалдын халал болуш үчүн Кудай астында жооп бериш керек болот. Элдер мага ошентип көп чалып сурашат, жооп бересиңерби деп. Ошон үчүн эң биринчи мен Кудай алдында халал иш жасоого аракет кылам. Перед Богом чисто было халал. Эгер өндүрүш компаниялары ислам нормаларын өздөштүрүп колдонушпаса, анда нукура коммерциядан башкалар кандай принциптер менен иш алып барышы мүмкүн? Для нас халал это не просто штамп на продукт. Биз үчүн халал бул жөн гана продукцияга басылган мөөр эмес, бирок кардарлар алдындагы өтө чоң жоопкерчилик. Халал биздин көпчүлүк мекендештерибиз үчүн бул жашоо образы болуп саналат. Ошондуктан биз алардын тандаган жолун сыйлайбыз жана өтө жоопкерчилик менен карайбыз. И поэтому чувствуем огромную ответственность перед покупателем. Благо, в последнее время наши производители, которые уже под брендом... Шүгүр, акыркы күндөрү биздин халал чөйрөсүндөгү өндүрүштүк мекемелер, Кудайга шүгүр, баары эле ыймандуу. Биринчиден, экинчиден болсо алар баары эле пайданы көздөшөт. Ал эми пайда бул өтө өжөр нерсе. Ошондуктан биздин ишкерлер үчүн тобокелге салып иш алып баргандын кажети деле жок. Кардарлардын ишеримин актоо бул маанилүү. Пайда үчүн деп эле өздөрүнүн репутациясын сатышпайт. Кээ бир азык-түлүктөр технологиясы өтө назик. Продукция бат бузулуп, ууланууга алып келиши мүмкүн. Алар мындай рискке барышпайт. Петильны в технологии, они могут испортить, они могут отравить людей, поэтому они не рискуют. По технологии мы соблюдаем... Биз халалды бүтүндөй технологияларыбызда колдонобуз. Малды союудан баштап, дүкөнгө даяр продукцияны жеткиргенге чейин Кыргызстандын муфтиятынын көрсөтмөлөрүнө дал келгендей иш алып барабыз. Мы соблюдаем все нормы и соответствуем требованиям муфтията Кыргызской республики. Сертификациялоо милдеттүү түрдө эмес өткөрүлүшүн улам Кыргызстан жарандары адал тамак аштарын тандап атып, бир гана өндүрүүчүлөрдүн ыймандуулугун гана таяна алышат. Бүгүнкү күндө интернет баракчаларында бул тармакты кураган толтура терс маалыматты тарап жатканы маалым. Азыктан табылган ыпырандылардан тартып, арам өлгөн малдын этин колдонуу деген маалыматтар арыбыды. Ошондуктан колбаса жасалган цехтердин ишин өз көзү менен көргөндөн артык башка керектөөчүлөрдүн айласы жок экенин түшүнүп, негизги маркалардын базасы менен таанышып чыгууну туура көрдүк. Мы ищем аль-халал. Аль-халалды издеп жатам, себеби биринчиден мусулмандык канондорго дал келет, чочко эти кошулбаган, экинчиден сапатына ишенебиз. Ну, если колбасу берут, то халал. Халал колбасаларын сурашат, бирок негизи эле азыр колбасаны анча албай жатышат. Кайсы маркаларды сурашат негизинен? Мендегилер негизинен Казакстанда жасалган колбасалар, бирок шерди, риханы сурашат. Себебин айтышабы? Нет. Жок. Жөн гана билебиз, көнгөнбүз, тобокелге салгыбыз келбейт деп айтышат. Не хотим рисковать. Бишкекский, да, или что, солями? Бишкекская вкусная, телячья Ну, я вот сюда частенько... Бул жерден аль-халалдын Бишкек сервелатын алам. Балдарга дагы жагат. Вкусная, детям тоже нравится. Адал кыргызча, анын халалды кайдан чыгарганын билбейм. Колбаса жейсизби? Кайсы маркада колбаса бар? Тойбостукун. Я обычно риху. Мен адатынча риханы алам.
Вот солями очень вкусная, вот свеженькая, вот бишкекский сервелат там тоже. Ну вот солями возьмите, она прям сочная, хорошая. Ну, потому что, Биринчиден сатуучу айым сунуштады, экинчиден буга чейин деле алып жүргөм. Жакшы я уже не колбаса. раз тоже пробовал, очень вкусная колбаса, мне нравится. Вас часто спрашивают на эту марку? Ну да, аль-халал спрашивает. Ооба, аль-халалды көбүрөөк сурашат. Көбүнчөсү телячий жана татар колбасаларын алышат. Ышталбагандардан өрдөк жана тоок эттеринен жасалгандарын улгайган апалар алышат. Баасы да келишкен, анан даамдуу да келишет, ошон үчүн го. Дешевле и вкусная, хорошая. А качество отличается? Да. Ооба, ошол халал деген мөөрүндө атайын карап сурашат. Которые люди спрашивают именно халал. И вообще нравится, много покупают. Бул максатта өлкөдөгү салыштырмалуу көлөмү чоң 3 эт азык өндүрүү ишканаларынын өндүрүштүк базасын тасмага тартууну чечтик. Алар Аброй, Тойбоз жана Ал Халал маркалары. Алардын ыйыктан ыйыгы болуп эсептелген цехтерин тартууга уруксат алуу үчүн телефондон байланышканда мындай дешти. Компания Тойбоз. Здравствуйте, меня зовут Наталья Богданова, я беспокою вас с телеканала «Онбир». Саламатсызбы? Менин атым Наталья Богданова, 11 каналынан. Биз учурда Кыргызстандагы халал азык түлүктөрү жөнүндө материал жасап жаткан элек. Сиздердин продукцияңыздар кандай жасаларын, халал талаптарына дал келеби же жокпу? Толук өндүрүштүк процессте тасмага тартып алууга уруксатпы? Для того, чтобы заснять вообще весь процесс производства этой колбасы от начала до конца, это возможно? Я бы не хотел бы, если честно, чтобы в данное время там... Мен азыркы учурда каалабайт элем, чынын айтканда. Тасмага тартуу үчүн уруксат алыш керек болот. Анан дагы толук тура түшүнүктөрү бар. Цехтин азыркы келбети учурда көрсөтүүнү каалабайт элек. Ошон үчүн өндүрүүчүлөр бизге андайга уруксат бербейт азыр. Поэтому сейчас любой визит там производственник отказывает нам. Хорошо. Макул, түшүнүктүү. Рахмат. Саламатсызбы? Аброй компаниясыбы? Ооба, саламатсызбы? Меня зовут Наталья Богданова, я беспокою вас с телеканала «Онбир». Мы сейчас делаем... Менин атым Наталья Богданова, 11 каналынан чалып жатабыз. Биз азыр Кыргызстанда халал тууралуу материал жасап жаткан элек. Канчалык халал стандарттарына дал келет. Ошого байланыштуу сиздердин компанияңыздын цехин тартып алууга уруксат сурап кайрылып жатабыз. Процесс производства колбасы, это возможно? Но это только я вам завтра. Мен сизге жообун эртең гана бере алам, анткени азыр жетекчибиз ордунда эмес. Негизи мүмкүнбү тасма тартууга? Ну, я даже не знаю. Чынын айтсам билбейм, айта албайм. Макул, түшүнүктүү. Кайра дагы чалабыз. Хорошо. Тилекке каршы ушул берүүбүздүн даярдап жаткан маалда жогоруда аталган компаниялардын эч кимиси ар кандай себептер менен журналисттерге өз эшиктерин ачууга даяр эмес болуп чыкты. Аль-халалдын башкасы колбаса чыгаруучу компаниялардын курчаган түркүн сырдуу кептерин улам мындай ачыктык бизди дагы таң калтырбай койгон жок. Компаниянын технологу Нурлан Дүшүналиев биздин каналга атайын экскурсия өткөрүүгө макул болуп, мекеме тууралуу төмөнкүлөргө токтолду. Наша компания Аль-халал на рынке Кыргызстана. Аль-халал компаниясы 2012 жылдан бери Кыргызстандын рыногунда иштеп келатабыз. Ушул эле жылы алынган Евразия халал стандарттарынын сертификатынын негизинде иш алып барып келебиз. Халал азык түлүккө коюлган негизги талабы бул исламдын канондоруна дал келүү, мындан кийин чийки этти шариаттын талаптарына ылайык колдонуу болуп саналат. Используемое сырье. То есть сырье должно соответствовать всем требованиям, которые предписаны в шариате. Чийки этти өтө кылдаттык менен тандалган касапканалардан гана алышат экен. Халал сертификаттын ээлеринен. Андан сырткары эт келген соң кайрадан мекеменин өзүнө таандык лабораториядан текшерүүдөн өткөн соң гана атайын жерде сакталат. В данный момент мы находимся в отделении приемки сырья. Азыр биз чийки заттарды кабыл алуу бөлүмүндө турабыз. Адегенде чийки эттин сырткы абалы текшерилет ветеринарлар тарабынан, анан ушул камерада сакталат. Это уже мясо помещается у нас в этот холодильник. Эттин мүчөлөө процесси дагы бир нече этапта аткарылат экен. Мында эттин бөлүкчөлөрүнүн сапатына ылайык сортторго бөлүштүрүшөт. Ну вот, как видите, здесь уже куски мяса, обваленное мясо уже... Өзүңүздөр көрүп тургандай бул жерде эт жириктенип, сортторго бөлүнүп жатат. Биринчи, экинчи жана үчүнчү сорттор болуп. Кровеносные сосуды. И, тем не менее, тут делятся уже по сортам. Первый сорт, второй сорт и высший сорт. Мындан ары майда кесилген эт бир заттуу массага айланып, андан ары фасовкадан өтүп, анан бышыруучу камераларга жөнөтүлөт. На данном оборудовании производится
Бул аспаптан болсо даяр колбасаларды пресстөө жана кутучаларга салуу процесси жүрөт. Подается в шприц фарш, здесь он автоматически уже формуется в оболочку. Андан соң даяр болгон азыктар унааларга жүктөлүп, соода түйүндөрүнө жана тамак аш сатуу жайларына тезинен жеткирилет. Бул индустриянын дүйнө жүзүндө ылдам темп менен өсүү тенденциясын эске алганда, Аль Халал компаниясындагыдай мекемелер Кыргызстандагы рынокту өздөштүрүү алдында тургандай. По халал-индустрии это новое направление для Кыргызской Республики. Мы имеем в виду новое в плане для... Халал индустриясы Кыргыз Республикасы үчүн жаңы багыт, Кыргыз өкмөтү үчүн деп тактап кетейин. Халал индустриясын өнүктүрүү боюнча мамлекеттик концепция иштелип чыгып, анан иш-чаралар пландары кабыл алынганда, анын алкагында экономика министрлиги ишкерлер менен кызматташат. Дүйнөдө халал индустриясы бул өтө перспективдүү багыт болуп саналат. Андагы айланган акчанын көлөмү миллиардтап эсептелет. Кыргызстанда өндүрүлгөн азыктар экологиялык жактан таза экенин эске алганда, биздин экспорттук мүмкүнчүлүктөрүбүз да аз эмес. Направление, оно очень перспективно. Халал деген сөз аяр мамиле жасаган жок дегенде, бир өндүрүш мекемеси бар экенине күбө болгон соң Кыргызстанда бул индустриянын келечеги бар экенине ынанса болчудай. Халал Кыргызстан бүгүнкү күндө бат өсүп жаткан чоң рынок. Мында иш алып барган тараптар жана алардын эрежелери дагы калыптанууда. Сертификациялоо ыктыярдуу болуп жаткан кезде кардарлар бир гана азык-түлүккө басылган мөөргө гана таяна алышат. Калганы өндүрүүчүлөрдүн гана ыймандуулугунда. Бул арада халалдын баары эле адалбы деген суроо ачык бойдон кала бермекчи.